Камчыбек Ташиев менин досум, бирок чындык, тазалык андан да кымбат. Эки кылмыш иши менен күбө катары өтүп атат деп. Ушул кайсы эки кылмыш? Атамбаевдин убагында забордон ашып түшпөдү беле. УКМКга, прокуратурага кайрылып атышат. Мына бизнесибизди тартып алды. Нефтезавод боюнча эмнеге текшерилбей калган? Кредиттерди алып, залогко водоканалдарды, мэриянын зданияларын коюп туруп, Мыйзамсыз болуп калып, анын бүт баарын снос кылып атат. орозого айткай келдиби, же кандай бир баласына бир басым болуп аткан үчүн келдиби? Көптөгөн эл аябай кул чаап, туура кылып атат. Генерал Камчыбек Ташиев суракка чакырылды. Сурактан кийин камалабы же камалбайбы? Мен айтар элем, биздин Кыргызстан мамлекетинде президенттер дагы чакырылган, эсиңизде билесизби? Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Сиз менен мен журналист Семетей Аманбеков. Бүгүнкү саясий кырдаал жагдай боюнча биздин маегибиз УКМКнын генералы Артур Медетбеков менен. Артур Капарыч, ассаламу алейкум биринчиден. Алейкум ассалам. Майрамдарыңыз менен. Бүгүн эле чукул кабар келди. Генерал Камчыбек Ташиев Кыргызстанга кайтып, анан МВДга суракка жеткирилди деген маалымат. Анан дароо эле ушул калкта бир суроо пайда болду. Эмне себептен бул жака келди? Орозого айткай келдиби? Же кандай бир баласына бир басым болуп аткан үчүн келдиби деген көптөгөн суроолор жаралып жатат да. Сиздин оюңузча келгенине эмне себеп болду? Биринчиден, Камчыбек Ташиев Кыргызстандын жараны. Экинчиден, ал Кыргызстандан чыгып кеткенде эч кандай иш козголгон эмес, куугунтукта болгон эмес. Үчүнчүдөн, мына орозо бүтүп, айт болуп атат. Айтта кыргызда мусулманчылыкта жакындарына, туугандарына өткөндөргө Куран окутуп, баягы чай берип, эл менен жолугушат. Бул биринчи себептерден болуш керек. Себеп дегенде, аны жакындары дагы ата-энеси өтүп кеткен, андан тышкары агасы өтүп кеткен. Ошолорду карап, анан эл менен да жолугуп, акыркы убакта болуп аткан социалдык сетте болуп аткан, ага анын үй бүлөсүнө болгон каршы пикирлер боюнча, жазылган маалыматтар боюнча, кээ бир жерде фейктер боюнча ошо өзүнүн баягы билдирүүсүн берейин деген ниет менен келди деген ой пикир жаралат. Экинчиден, акыркы убакта жанагы баласына, андан тышкары жакындарына иш козголбодубу? Ошону менен берген, ал чогуу иштеген, анын кол алдында иштеген кээ бир жанагы жогорку деңгээлдеги кызматкерлер иш козголуп, улуттук коопсуздук кызматындагы эдиге окшогондорго иш козголуп түрмөдө отурушат. Ал боюнча дагы өзүнчө өзүнүн билген жана өзүнө тиешелүү болгон процесстерге карата жооп берип, ошонун негизинде жанагы тергөө органына чакырылып, ошондон бир жаңсыл, бир тыянак чыгарайын деген ой пикир менен келди болуш керек. Бунун бардыгы бүгүнкү күндө коомчулукка абдан мындай кандайдыр бир деңгээлде өзгөчө маалымат болуп турат. Эми канткени менен кандай ойлобосун, бул жерден мен ойлойм чоң саясат жасабаш керек. Ал деген Кыргызстандын баягы жараны болуп, мамлекеттик кызмат иштегенден кийин, эгерде мамлекеттик кызматта жогорку деңгээлде иштеп жүргөндө мыйзамды бузуулар, кыянаттык кыла турган болсо, же болбосо ошондой жагдайда ага каршы жана көрсөтмөлөр берилсе, экспертизанын заключение болсо, ошону менен бирге көптөгөн баягы мыйзам бузуулардын негизинде ага карата биринчи күбө катары чакырылып, кийин шектүү болуп кала турган болсо, албетте ал киши дагы мамлекеттик деңгээлде мыйзамдын чегинде жоопкерчиликке тартылат. Эгерде ошондой боло турган болсо. Бүгүн болуп аткан ушул окуяларга карата элдеги пикирлер ар кандай болушу мүмкүн. Кээ бирлери жактайт, кээ бирлери мактайт, кээ бирлери каршы пикир айтат, бирок мунун бардыгын мыйзамдын чегинде, укуктун чегинде чечилиш керек деген ойду айтар элем. Демек жанагы бир маалымат чыгып кетпеди? Орозо бүткөндөн кийин Камчыбек Ташиев кандайдыр бир жообун айтат деп. Демек Кыргызстанга келип бул жактан айтам деген ою бар болот да. Анан дагы бир маселе ушул компроматтын согуштары башталабы деген дагы бир соц тармактарда маалыматтар келип жаткан. Ушул Камчыбек Ташиевде кандайдыр бир компроматтар барбы же жокпу? Бар болсо айтабы же айтпайбы? Кандай деп ойлойсуз? Мен ойлойм, эгерде бул келишине карата биринчиден ошол
Наурыз айт болгондо абдан көп кишилер келишет. Абдан көп кишилер баягы урматтаган, мурда табакташ болгон же болбосо буну сыйлаган өзүнүн туугандары, жактоочулары ошо өзүнүн жеринде Жалал Абад облусунун Сузак районунда келип учурашып, ошонун негизинде бул алар менен жолугушууда өзүнүн бул акыркы убакта болуп аткан жагдайына карата маалымат берип, алар менен сүйлөшүшү мүмкүн. Ошонун негизинде балким эгерде эптүү журналисттер болсо, эгерде ошолор менен камчылык тешикке чыгып, андан бир маалымат алабыз десе, балким ага да интервью бериши мүмкүн. Бирок негизинен жанагы каршы пикирлер айтылып атпайбы? Ошо каршы пикирлер канчалык деңгээлде чын эмес, анын бардыгын дагы айтар элем, укуктук баа берилип, укуктун негизинде билиниш керек. Бирок бул кишинин тагдыры Кыргызстанда мындай болуп калды. Бул тарыхый жагынан бул келечекте тарых өзүнүн чоң баасын бериши мүмкүн. Ал эми укуктук жагынан бүгүнкү күндүн болуп аткан процесстерине каршы, өзүнүн туугандарына, жакындарына болуп аткан процесске каршы мыйзам чегинде укуктук баа баары берилет, кандай болбосун. Жанагы компроматтар каршы чыгып, же компроматтар бар болушу мүмкүн деген дагы көптөгөн ар кандай сөздөр, пикирлер айтылып атат. Эгерде ал компроматтар негиздүү болсо, эгерде ал компроматтар мыйзамдуу болсо, мыйзам чегинде болсо, ал киши мыйзам чегинде укук коргоо ордуна кайрылып, ушундай мыйзам бузуулар болгон, же болбосо ушундай мыйзамды туура эмес иштеген адамдарда болгон деп бериши мүмкүн. Ал ар бир адамдын, ар бир коомдо болуп аткан окуяларга мыйзамдыкты орнотуу боюнча болгон өзүнүн баягы жеке пикири, жеке сунушу болот. Муну баягы айтар элем, мыйзамды бузуп, мамлекетке зыян келтирип, ар кандай бир туура эмес иштерди жашаган окуялар баары бир кийин болсо да билинип калат. Ошон үчүн эгер материалдар болсо, аны катпай, баягы сүрсүтпөй, убагында укук коргоо органына кайрылуулар жасашы керек. Азыр көп учурда айтып атышпайбы, баягы нефтепродукту, жанагы нефтезавод боюнча эмнеге текшерилбей калган, эмнеге ошондо ал жерден салык салынбай калган деген пикирлер. Чынында ошол убактагы кызматта иштегендер бир чети бул председатель ГКМ болсо, экинчи вице-премьер болсо, анын туугандары ошондой карап турса, көбү коркконбу, же болбосо көбү кошомат кылганбы, аны убакыт көргөзөт. Бирок канткени менен булардын баягы ошого жоопкерчиликти убагында тартпай, убагында аларды ошол штрафын төлөтпөй, убагында ошолорго каршы мыйзамды колдонбой, акырындан баягы кошомат кылып жүрө берген негизинде ушундай акыбалга келип, бир нече миллиард сомдор мына зыян болуп атат Кыргызстанга. Ошон үчүн ушундай окуялардан алыс болуш үчүн ошол текшерүүчү же болбосо ошол тармакта иштеген адамдарды дагы иш жүзүндө кандай туура алып барды, адистиги туурабы, туура эмеспи, керек болсо мынагы мыйзам боюнча өзүнчө бир жумуш ишинен кыянаттык кылды деген же жашырды деген иш боюнча дагы иш козгоп коюшу мүмкүн укук коргоо органдары. Ошон үчүн бул жерден бүгүнкү күндө жанагы компромат деген сөз жөн эле компромат эмес, бир далилдүү компромат болсо, эгерде ошол чынында мына мыйзам чегинде боло турган болсо, ал соц тармактарга таркайбы, же болбосо иш жүзүндө кол менен жазылып укук коргоо органдарына берилеби, анын бардыгы мыйзам чегинде каралып, эгерде чынында мыйзам бузуулар болсо, иш козголуп, ал боюнча иш жүрүшү керек. Азыркы убакытта биздин маалымат боюнча, биздин булактар айтып атат, 2 кылмыш иши менен күбө катары өтүп атат деп. Ошол кайсы 2 кылмыш иш деп ойлойсуз? Мен ойлойм, бул биринчиден бул киши улуттук коопсуздук кызматында жана вице-премьер иштеп турганда кол алдындагы жетекчилер өзгөчө жана Эду деген, Жакупбеков деген жигит улуттук коопсуздук кызматында иштеген, андан тышкары аны менен кошо иштеген бир нече кызматкерлер, андан тышкары ошол Жалал Абад областында да иштеп кеткен бир нече кызматкерлери
мыйзам бузуу менен бирге жанагы кустуризация деген термин болуп калбады бизде Кыргызда. Ошол кустуруп атканда көптөгөн жанагы кыймылы жок мүлктөрдү алууда, кээ бир жагынан жанагы наличкаларды, акчаларды алууда кээ учурда алар кандайдыр бир процентин өздөрүнө алып, же болбосо баягы тизмеге киргизбей алып койгон учурлар болушу мүмкүн. Ошол боюнча азыр прокуратура иш козгоп териштирүүчүлөрүн жүргүзүп атпайбы? Демек, бул жетекчи катары ошого бул кишинин кандай деңгээлде тиешеси бар, кандай деңгээлде таасири бар, билгенби, билген эмеспи, бул бир жагы. Экинчи жагынан мынабу нефтепродукт боюнча уулуна, анын жакын жээн туугандарына иш козголуп, ошол боюнча бир нече миллиард сом мамлекетке зыян келтирилди деп иш козголбоду. Ал боюнча бул киши мурун ошонун Жалалабад нефтеперерабатывающий заводдун мурдагы учредители болгон экен. Кийин баягы жээнине берип, бирине бири өтүп турган, анан жанагы схемалар боюнча канчалык деңгээлде бул кишинин тиешеси бар. Эмне үчүн ошол убакта тиги текшерүү органдары текшерген эмес, же чынында эле алар бул кишинин таасири катуу болуп коркуп турганбы, же тапшырма бергенби текшерилбесин деп. Бул боюнча дагы бул сураштыруу иштери болушу мүмкүн. И анан акыркы убактагы болуп аткан окуяларга байланыштуу дагы болушу мүмкүн. Ушул тегеректе канчалык деңгээлде Кыргызстанда жанагы 75 өзүнчө бир топ пайда болбоду эле. Ошол топ эртерээк шайлоо болсун, ошонун деңгээлинде бир кандайдыр бир деңгээлде переворот болот дегендей кылып, же болбосо дагы бир кандайдыр бир деңгээлде бийликти алмаштырабыз дегендей бир сөздөр чыгып кетпеди. Ошого кандай деңгээлде тиешеси бар? Канча кишилер менен сүйлөштү, канчалык деңгээлде анын таасири бар, же бул киши билген эмеспи, же бул кишинин атын жамынып жүргөнбү? Ушул боюнча дагы көп суроолор болушу керек. Себеп дегенде бир нече кишилер ушул козголгон иштер боюнча отурушат, алар көрсөтмө берип атат, жанагы өзүнчө бир экспертизалардан өтүп атат. Ошонун бардыгы ушул Камчыбек Ташиев өзү келип, өзү баягы көрсөтмө бергенден кийин көбү мындайча айтканда иштин жүрүшүнө дагы жанагы ачыктан ачык канчалык деңгээлде бул кишинин актыгына дагы же ошого тиешеси бар экендиги мындай карала баштайт да. Анан азыр эң популярдуу суроо болуп атат. Бүгүн суракка генерал Камчыбек Ташиев суракка чакырылды. Сурактан кийин камалабы же камалбайбы? Мен айтар элем, биздин Кыргызстан мамлекетинде президенттер дагы чакырылган, эсиңизде билесизби? Чакырылып, кээ бирлери чакырганга келбей, кийин өзүнчө атайын операция болуп, чатак чыгып, бир киши каза болуп, анан кайра кийин кармалып, бир нече жыл отуруп, азыр баягы убактысынча дарыланып жүрүп деп Испанияда жүрбөйбү ал киши? Мисалы үчүн Атамбаев, да, Койташ Коголаң деп коебуз го. Эми бул кишини чакыргандан кийин күбө катары чакырып, ошонун баарын баягы сураштырып, тактап билгенден кийин албетте кое беришет. Эгер иши шектүү болуп баратса, ошончолук далилдер жетишпей баратса, анда жанагы үй камагы или подписка не выезда деп коет, ошондой өзүнчө бир мера пресечениесин колдонуп коюшу мүмкүн. Анда Кыргызстандан эч жака чыга албай калат. Бардык чек араларда өзүнчө баягы орустун сөзүн айтканда желек же флажок деп коет, өзүнчө бир запрет коюп коюшат. Эми бунун бардыгы тергөө иштеринде көп нерсе билинет. Азыр бул киши менен мындай болот деп божомолдоп айтыш кыйын. Бирок негизинен келип ошол иштерге тиешелүү болуп суралып аткандан кийин бунун артында да бир көптөгөн локальный чуулгандуу окуялар дагы болушу мүмкүн. Кандай окуялар? Эми мындай да убагында айтар элем, эсиңизге сала кетейин, Атамбаевдин убагында баягы забордон ашып түшпөдү беле. Забордон ашып түшүп, анан жанагы улуттук коопсуздук кызматынын ал убакта күзөт кызматынын кызматкерлери менен мушташып, анан кийин ошо ак үйдү баса алабыз деген бир чоң окуя болуп кетпеди беле. Ошондо бул киши кармалып, анан кийин отуруп калбады беле. Отуруп калганда Жалал Абад облусунда жол жабуулар болгон. Убактысынча баш ийгилик, баш аламандыкка чейин локальный бир конфликттер болгондо, жактоочулар ошого чейин барышкан. Ошондой эле конфликттер башка бир нече саясатчылар боюнча дагы болуп келген.
биздин Кыргызстанда ушул окшогон окуялар өтө таасирлүү да. Эгерде ошондой окуяларга жол бербеш үчүн, ошондой окуялар таасирлүү болбош үчүн биздин укук коргоогундар далилдүү мыйзам чегинде баардыгын тактап, толуктап көрсөтө ала турган болсо, анда ага жол бербейт. Бүгүн эле Ички иштер министрлиги пресс-релиз таратты. Ушундай кандайдыр бир провокациялар болуп, же башаламандыкка кандайдыр бир түрткүлөр болсо, анын баары мыйзам түрүндө жоопкерчиликке тартылат. Бул чын эле түшүнүктүү. Бул бирок сиздин оюңузча ушул эми негизи акыркы 5 жылда 2025-тен баштап 6-жыл баратат. Негизи буюрса өлкөдө мындай экономикалык кырдаал, саясий кырдаал өзгөрүлүп, кичине өсүп, өнүгүү жолуна түшө баштадык. Анын Садыр Жапаровдун дагы, Камчыбек Ташиевдин дагы өзүнчө бир салымдары бар. Ушуга жеткирбей, ушу тандемдин эки мүчөсү бири-бири менен сүйлөшүп, ушундай саясий кырдаалды мындай курч кылбай сүйлөшүп алса болбойбу деген суроо жаралып атат. Эми мындай да, бул саясатта, өзгөчө чоң саясатта мындай жакындык, достчулук деген болбош керек экен. Баягы айтып кеткен бир древнегреческий философ бар. Платон мне друг, но истина дороже. Камчыбек Ташиев менин досум, бирок чындык, тазалык андан да кымбат деген азыр термин айта алат элем да. Себеп дегенде канча жылдан бери бийликке, жогорку деңгээлде бийликке келгенге чейин да чогуу жүрүштү. Революциялык процесстерге да катышты. Анан кийин ошол ГКМБдын председатели, вице-премьер болгондон кийин көптөгөн позитивдүү жакшы иштерди да Ташиев жасай алды. Бирок тилекке каршы акыркы ушу 25-жылда жасалган же болбосо ошого карата болгон анын жанындагы адамдары, ал шайлаган же болбосо ал койгон адамдары абдан көп текебердүү, мыйзамсыз иштерди жасап, өзүнчө орусча айтканда беспредел кылып жүргөн учурлар көбөйүп кетти да. Экинчиден, анын жанагы жакын туугандары дагы акыркы убактагы ушул мыйзамга баш ийбей, салык төлөбөй калган учурлар, же болбосо кээ бир учурларда ар кандай бир мыйзамсыз туура эмес иштерди жасаган учурлар да пайда болуп, ошонун баардыгы, ошонун залакасы, ошонун терс таасиринин баардыгын ушу Камчыбек Ташиевдин өзүнө тийди. Эгерде ошонун баардыгы убагында токтото алып, ошонун баардыгын убагында ордуна кое ала турган болсо, албетте бул президент менен Ташиевдин ортосундагы мамиле эч бузулбай, дагы эле баягы иш жүзүнө кете бермек. Бирок акыркы баягы орустар айткандай чаша терпения лопнула дегендей, жанагы 75 кишинин мыйзамдан боюнча шайлоо эрте болуш керек, жаз айында быйыл. Анан алардын баягы талабы, алардын баягы каттары, албетте биринчиден президенттин тегерегиндеги, биринчиден президенттин өзүнө дагы, ошону менен коомчулукка дагы бир чоң, мындай өзүнчө бир кандайдыр бир күтүлбөгөн мындай таасирлүү ситуацияда окуяны пайда кыла койду да. Албетте анын артында эмне жатат? Анын артында эмне действительно бир кандайдыр бир бийлик алмашуу же ошого жараша өзүнчө бир мыйзамдан чегинен чыга турган бир төңкөрүш болуп кетеби, же болбосо ошого баягы алдын ала эрте шайлоо кылып туруп, ошонун аркасынан президенттик шайлоого шарт түзүп, ошол жерден президентке өзү барып калабы, же ошону пайдаланабы деген дагы көптөгөн бир тумандуу, мындай билинбеген ой пикирлер жаралуу менен бирге, баягы маалыматтар алдын ала тактала баштаганда анан иш козголуп кармалып атпайбы? Эгерде ушуга окшогон окуялар болбогондо, албетте экөө баягы чогуу иштеп жүрө бермек. Бирок президент айкөлдүк кылды деп ойлойм да. Бул кишини саясатка мындан кийин килигишпей эле койсун.
бирок өзүнүн баягы жумуштары менен жүрө берсин, чоң деңгээлде болбойт деп, мыйзамдуу жолдун негизинде жумуштан алып, артынан куугунтуктоо жасаган жок. Жеке куугунтук жасаган. Жеке куугунтук жасаган жок, бирок тилекке каршы анын жакындары, анын менен чогуу иштеген кээ бир баягы кызматкерлер, андан тышкары анын жанагы ушуга тийиштүү болгон адамдары көптөгөн мыйзам бузуулар жасаганы белгилүү болуп, ошонун негизинде иш козголуп, ошол боюнча күбө болуп атат да. Ал эми тергөө иштерин дагы кандай далилдер пайда болот, аны турмуш көргөзөт. Чын эле азыр көптөгөн бизнесмендер, ишкерлер, соодагерлер кайрылуу менен УКМКга, прокуратурага кайрылып атышат. Мына бизнесибизди тартып алды. УКМКнын мурдакы кызматкерлери бизге келип коркутушкан, СИЗОго отургузушкан, акчанын баарын шыпырып алышкан деген абдан көп. Канча бир 100дөн ашканбы? 100гөн ашкан, берки жагы эле 100дөн ашкан бир кайрылуулар бар. Анан жакында эле президент Садыр Жапаров парламентке келип, ушунун баары далилденсе, бизнесин кайра кайтарабыз деген сөздөрүн айтты. Ушул боюнча кандай жумуш жүргүзүлүш керек деп ойлойсуз? Мен ойлойм, биринчиден улуттук коопсуздук кызматы бул бир нече управление же башкармалыктан турат. Контрразведка болот, чалгын, контрчалгын, терроризм, киберкоопсуздук, ошону менен бирге жанагы 6-чы служба же болбосо управление дейбиз, мурун АКС болгон. Ошол кызмат 6-чы управлениянын. Эми бул негизинен бүгүнкү күндө мамлекетте ушул улуттук коопсуздук кызматынын аброюна шек келтирип, кандайдыр бир авторитетин түшүргөн бул 6-чы управлениянын мурда ошол Ташиевдин убагында иштеп кеткен башчылары, жеке кызматкерлери ошого абдан таасирдүү болуп, тиешеси пайда болуп калды. Эл арасында баягы бирдеке болсо 6-чы управление айтылбай эле УКМК деп калды. Негизинен улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери бир 6-чы управлениянын карабаса дагы көбү абдан бир таза, туура, мыйзам чегиндеги мамлекеттин коопсуздугу үчүн, өсүп өнүш үчүн абдан чоң иштерди жасап атат, жасап да келген. Ал эми 6-чы управлениянын кызматкерлеринин баары эле андай эмес. Анын ичинде да таза балдар бар. Алар дагы мамлекет үчүн ошол жанагы уурдаган, жеген, тоногон убагында мыйзамды мындай баш ийбей, көп учурда мыйзамга каршы иштеген бизнесмен болобу, жеке ишкерлер болобу, алар боюнча да иштерди иштеген балдар дагы эле бар. Бирок алардын салык төлөбөгөн, авторитети ылдый түшүп, баягы уурдаган, жеген, же болбосо тоногон кызматкерлер пайда болуп, ошол бүт аброюн түшүрүп атпайбы? Эми бүгүнкү күндө мен ойлойм, где-то бир 700дөн ашык мен билгенден мына арыз түшкөн военный прокуратурага. Ошо улуттук коопсуздук кызматынын 6-чы управлениясынын кызматкерлери тарабынан кандай деңгээлде, канчалык басым кылып, канчалык тоноп, канчалык жанагы паркурлук алган боюнча, мыйзам бузуулар боюнча. Ошонун негизинде мен билгенде бир 80ге жакын кызматкерлер жумушунан кетип, распоряжение кадрап, жумушунан айдалып, бир 6-10 чактысы азыр следствие жүрүп түрмөдө турушат. Дагы бир нечеси ошол баягы башка жактан ротация болуп, ошол боюнча иштер жүрүп атат. Негизинен бул бүгүнкү күндө улуттук коопсуздук кызматы жаңы председатели Шабданбеков. Бул боюнча ушул тазалануу боюнча, реформаны кайра туура багытта мыйзам ченемде алып баруу боюнча иш аракеттери баштады. Анын жардамчылары дагы. Бирок ушул болуп кеткен баягы ыплас иштер, 6-чы управлениянын кээ бир кызматкерлеринин жаралган. Булар баары бир канткени менен улуттук коопсуздук кызматынын ушунчалык аброюн түшүргөнгө аракет жасап коюптур. Эл арасында сөздөр да болот. Бул баягы процесс жакын арада баягы жогорку деңгээлге жете албайт. Бирок канткени менен бүгүнкү күндө болуп аткан окуялар, ишкерлер, бизнесмендер бардыгылар ушул коркпой, таза иштей берсе болот. Аларга эч кандай кыянаттык болбойт деп өткөндө улуттук коопсуздук кызматынын башкармачылыгынын председатели айтып кетпедиби? Жолугушууда айтып кетти. Эми
бул боюнча канчалык деңгээлде бул иш алып барылат? Себеп дегенде улуттук коопсуздук кызматында управлениясында көптөгөн кызматкерлер бар да. Ар бири ар кандай талкуулаа, ар кандай жөндөмүнө жараша, ар кандай мамиледе, ар кандай баягы арыз алып, же болбосо кандайдыр оперативдик иштер боюнча иш алып барат. Бул бүгүнкү күндө да келечекте белгилүү боло баштайт. Эң негизгиси улуттук коопсуздук кызматынын жетекчилери милдеттүү түрдө аябай катуу контролго алыш керек. Катуу текшерүүдөн, катуу тазалыктан өтүш керек ошол жерде кызматкерлер. Ошол контроль катуу болуп, укуктун негизинде, мыйзам чегинде иштерди алып барганга баардык шарттарды түзүп турса, жанагындай бандиттик, же болбосо паракорлук, же болбосо мыйзам бузуулар болбойт. Анда иш коррупцияга каршы күрөшүү дагы эле болсо улана берет бул боюнча. Анан дагы бир айта турган нерсе, бул президенттин жанындагы кызматкерлери ошол президентке ошондой сунуш киргизген экен. Келечекте мамлекеттик тергөө комитетин түзөбүз деп. ГСК, Государственный следственный комитет. Эми ал эмдиги жылы кирет деген ой пикирди айтып атышат. Эми канчалык деңгээлде ал өзүнүн натыйжасын берет, канчалык деңгээлде ага даярдык бар, канча деген бюджет каралат, лаборатория, экспертиза, атайын баягы имарат, атайын имараттын ичинде өзүнүн СИЗОсу, кабинеттери, техникасы, буга абдан көп күч, каражат кетет. Ошого мамлекет даярбы, даяр эмеспи, анын баардыгын мен ойлойм булар бир сыйра карап көрүш керек. Экинчиден, башка мамлекеттердин ушундай тергөө комитети кантип түзүлгөн, анан кандайча жок болуп кетти, бир жыл иштебей жатып, аны дагы мисал катары алыш керек. Мисалы үчүн Казакстанда 1997-жылы Государственный следственный комитет түзүлүп, бир жыл, бир жарым жыл иштеп, анан ликвидация болуп кеткен. Себеби өздөрү коррупционер болуп кеткен. Өздөрү көп жагынан баягы атаандаштык, туура эмес иштерди алып барып, ошонун негизинде анан кийин ликвидация болгон. Анан экинчиден ГСК, Государственный следственный комитет түзүлгөндө анын баары бир укук коргоо органдары менен жанагы оперативный сопровождение деп коет. МВД, ГКМБнын кызматкерлеринин баары чогуу иштегенге аргасыз болот, потому что МВД, ГКМБнын мамлекеттик деңгээлде абдан көптөгөн өздөрүнүн бөлүктөрү, уюмдары алар жайгашып, анан массалык түрдө баягы банк данных, массив маалыматтар бар. Ал боюнча дагы бөлүшүш керек, ал боюнча иштер жүрүш керек. Эң негизги бул жерден бул ГСК түзүүдө мыйзамга дагы өзгөртүү киргизип, законго алыш керек, конституциялык деңгээлде канчалык туура болот. Эми бул көп процесс. Эми ушунун бул жагын да караш керек. Туурабы, канчалык деңгээлде иштей алат, иштей албайт, болобу, болбойбу дегендей. 6-чы управление болуп кетпесин деген эме болуп атат деп, коркунучтар болуп атат. Жок, ал 6-чы управление болбойт, ал деген өзүнчө министерство болуп калат. Жок, жанагындай кыянаттык кылган боюнча айтып атам да. Да, ал жагы да бар, ал жагы да бар да. Мен бизнесмендерди сураган себебим, анткени азыр жалаң эле аскер прокуратурасына эмес, журналисттерге абдан көп ишкерлер кайрылып атат. Биздин үнүбүз жетпей калбайбы, ушундай бир адилетсиздик болгон, кантип биздин ушул көйгөйүбүз, маселебиз кагаз түрүндө жазып берип атабыз, президентке кайрылып атабыз. Андайлар көп, аябай көп. Мен ойлоп атам, азыр президенттик администрациянын почтасы тим эле толуп кеткен болуш керек кагаз мененчи. Ошонун ар бирине кантип туура подход, кантип ар бирисин карап, ушундай ар бир ишкердин көңүлүн албай, жанагындай алдырып жиберген бизнесин, же адилетсиздик чечим болсо, же болбосо акчасын алдырып келген, ошонун ар бир көйгөйүн кантип чечиш керек эми? Эми ачыгын айтыш керек, бул акыбал ушундай жагдайга алып келгенден кийин албетте ар бир ишкер, ар бир жөнөкөй жаран болобу, ар бир бизнесмен болобу, мамлекетте алардын баарын карап чыгыш керек. Мыйзам ага ошондой уруксат берет. Эгерде эч жактан мындай акыйкаттык таба албай, адилеттүүлүк таба албагандан аргасынан алар президентке чейин кайрылат да көбү. Демек, президентке ошондойлор кат түшкөндөн кийин алар президенттин алдында атайын бөлүмдөр бар. Юридикалык алар карап чыгып,
компетенциясы жараша ошол МВД, ГКНБ же военный прокуратура ошолорго жиберет. Эми акыркы окуялар негизинче көбүнчө ошо военный прокуратурага түшүп атат болуш керек. Себеп дегенде адилетсиздик көбүнчө жанагы жеке орто чоң деңгээлдеги бизнес ишкерлерге тиешелүү болуп калбадыбы. Эми ал жерден мунун бардыгын карап, мунун бардыгын канчалык мыйзамдуу, канчалык деңгээлде туура, ошонун бардыгын карап чыккандан кийин алар албетте буга тиешелүү деңгээлде же тергөө иштерин баштап, же мыйзамсыз экен, бул жерде мыйзамга чак келбейт экен жоопторун бериш керек. Бул милдеттүү түрдө. Бул боюнча ошол президенттин алдындагы атайын бөлүмдөгү адамдар ошо контролго коюп коюшат. Эми мунун бардыгын бир күндө эле бүтүрүп алышпайт болуш керек. Бул деген абдан көп массивдүү маалымат да. 5 жылдан бери келе жаткан иштер да бул. Кээ бирөө 5 эмес, бул кээ бирлер 10 жылдан мурун болушу мүмкүн. 15 жылдан мурун болушу мүмкүн ошо коррупцияга байланыштуу. Тем более бизде коррупцияга байланыштуу иштер мурдагыларда эле каралып атпайбы. Ошон үчүн бул баягы көбүнчө баягы сабырдуулукту, чыдамкайлыкты, анан экинчиден мыйзамдуулукту талап кылат. Бүгүн берип эле эртең жообун бер деген болбой калат да. Дагы бир чоң мындай маселе Ош шаарында жаралып атат. Мурдакы мэр Жеңишбек Токторбаевдин азыр көп мындай алардын ошо Ошто болуп аткан иштер боюнча өзүнчө бир тергөө жүрүп атат. Мына азыр Минстрой барды аяка, азыркы мэр айтып атат. Анан элдин ою экиге бөлүнүп кетти да. Биринчиден Жеңишбек Токторбаев чын эле Ошто көп көйгөйлөрдү чечти, жанагындай көп мыйзамсыз алган жерлерди кайтарып берди, жолдорду кеңейтти, тазалады, жаркыратты, жакшы стройкаларды башталды деп. Экинчиден көп мыйзамсыз иштер чыгып атат. Миллиард деген сомдорду ишкерлерден опузалап, ошолордун акчаларын жумшап, кандайдыр бир кредиттерди алып, залогко водоканалдарды, мэриянын зданияларын коюп туруп, абдан көп мындай мыйзамсыз иштер чыгып атат да. Ошондо дагы мындай бир ой жаралып атат да, ошо бир убакытта ушундай жакшы дагы жагы бар, жаман дагы жагы бар. Ошол көйгөйдү эми кантип чечиш керек? Биринчиден мен айтар элем, буга чейин да бизде көп саясатчылар, эксперттер дагы айтып келген, дагы айтабыз. Мыйзамсыз жол менен мыйзамдуулукту эч убакта орното албайсың. Орноткон күндө дагы бир күн болсо бир күнү албетте милдеттүү түрдө ошонун бардыгы бир жагынан жарылат, бир жагынан кыйшаят, анан кийин чыга баштайт. Мисалы үчүн үйдү курганда эле фундаментин туура эмес кыйшык бир жерден коюп койсоң, баары бир күн жаракка кетет. Ошон үчүн убагында бул Оштун мэри болобу, Бишкектин мэри болобу, башка мэрлер болобу, же строительный компаниянын мындайча кызматкерлери мамлекеттен келе баарына айтылып келген, баары мыйзамдуу жол менен болуш керек эле деп. Тилекке каршы ошол Оштун мэри Ошто жана снос кылып атканда көптөгөн эл аябай кол чаап, туура кылып атат. Абдан туура кылды. Ушундай болуш керек, снос деп даже ат коюп алышкан. Бирок ошол эйфория, ошол баягы кол чапкандар анын мыйзамдуу же мыйзамсыз экенине карашкан эмес көп учурда. Көп учурда мэр өзү ошо келип эле баса калып, муну убрать, тигини сносить деп эле айта берген да. Эми бул баягы өз билемчилик болгон көп учурда. Мыйзам жогорку деңгээлде аткарылбай калган. Экинчиден ошол жерде жанагы көп зданиялар курулду, башка бир объектлер курулуп атканда, ошол Ош шаарынын, Ош мэринин жанагы орун басарлары бар. Анын ичинде жанагы строительствого көзөмөлдөй турган атайын бөлүмдөр бар. Андан тышкары строительство боюнча министр бар бизде, Орунтаев деген. Ошолор убагында ошол мэрге милдеттүү түрдө талап коюш керек эле да. Мына бул жер мыйзамсыз болуп атат. Бул жерде көптөгөн нарушение бар. Мындай кылганга болбойт. Булардын өздөрүнүн акчасын коротурган болсо, ким төлөйт муну? Ошонун баардыгын согласовать этип, мыйзам чегин алып келиш керек болчу. Договор түзүш керек болчу. Бирок тилекке каршы андай болбой калган. Баардыгы тиги мэрдин баягы мындайча айтканда жасаган иштери туура болуп атат деп мыйзамдуулук жагынан карабай, болуп аткан иштерине көз карап, ошого баа берип эле ошо менен чыга баштаган.
бирок эгер ал мэр болуп калганда бүгүнкү күндө балким бул иш көтөрүлбөй калышы да мүмкүн болчу. Туурабы? Бул мэр болуп болгондон кийин баягы ачыктап баягы адамдар келе баштады. Да, биз бул мэрдин айтканы боюнча могуну курдук. Өзүбүздүн акчага. Бул акчаны ким төлөп берет? Мэр бизге ушундай указание берген, көбүн устно берген экен. Эми ал деген болбойт да. Мыйзамдуу өлкөдө бүт бардыгы иш жүзүндө кагаз менен, же болбосо келишим менен, договор, контракт менен болуш керек. Андай болбой калган. Бул боюнча албетте ошол тиешелүү жетекчилер буга өздөрүнүн жоопкерчилигин сезиш керек. Биринчиден моралдык дагы, материалдык жагын мамлекет балким азыр кайра эгерде ошону куруп берсе, мыйзамдуулукка чечкенге жардам бериш керек. Бирок кагаз жок болот, договор жок эчтеке. Договорду булар азыр чечип, налоговыйга, счетный палатага чейин карап, териштирип, эсептеп, анан кийин өкмөткө кат жазып, ошо өкмөт өзүнчө бир токтом чыгарып, ошонун негизинде жасап алса, бул соттошуп, ошонун негизинде көптөгөн баягы сотко чейинки жеткен иштердин баары татаал болуп, анан ошол жердеги өзүнүн акчасын албай калган, өзүнүн каражатын кетирген адамдардын баардыгы көчөгө чыгат анан кийин. Эмнеге мындай болот деп? Бизге биз өзүбүздүн жаныбыздан акчаны чыгарсак, бизде кишилер акча болбой калды. Биздин да үй бүлөбүз бар, бизде жашагыбыз келет. Биз баарын иштеп берсек, биз ушунчалык алдамчы. Мамлекет атынан мэр алдамчы болуп калат атпайбы? Мошенничество болуп калат анда. Анда иш козголуп калышы мүмкүн. Жоопкерчилигин тартып калышы мүмкүн. Азыр кеткен мэр. То есть бул жерде ушунчалык каша болуп калган, мыйзамсыз иштердин негизинде. Ошон үчүн дайыма айтылып келет, мыйзамдуу гана жол менен бардыгын бүтүргөнгө аракет кылыш керек. Шашпай, биринчиден сноскалардын алдында анын артында эмне жатат? Мындай окуялар Бишкекте да болуп кеткен. Ооба. Ким билет, эртең башка бир жагдай болуп калса, бияктан да чыгат. Ошонун баягы мисалы үчүн ыкмасы башка бир айыл жергилечи шаарларга да тийип, кээ бир шаардын мэрлери, айылдагы акимдер да ошондой ыкмага салганга аракет болгон учурлар да кездешет. Эми мунун баардыгын мыйзамдуу негизинде жасаса жакшы. А мыйзамсыз болуп калса, ким берет? Жоопкерчилигин ким тартат? Өздөрү тартат. Ошон үчүн биз негизинен мамлекетти өстүрүү, өнүгүү үчүн баардыгын мындай жакшы кооз жасаш үчүн баардыгын мыйзамдуу деңгээлге алып келишибиз керек. Мисалы үчүн мына ЦУМдун жанына курулбады, 3 этаж курулдубу? Ошо курулуп атканда баары жүрдү ошону тегерек деп. Министр строительство боюнча дагы, мэр дагы, вице-мэр, вице-премьер дагы бүт баары барып. Анан кийин эле бүгүнкү күндө ал мыйзамсыз болуп калып, анын бүт баарын снос кылып атат. Анын каражатын ким төлөйт? Өзү төлөйт да. Ошол бизнесменге бүт баардыгы ошого жүктөлүп атат да. Ошол курулуп атканда договор боюнча мыйзамдуу, мыйзамсыз экенин карабайбы алар? Юристтер бар да. Мамлекеттик деңгээлде өзүнүн да юристтер ал жерге бир анализ жасаш керек эле да. Анын баардыгы жасалбай калган. Демек, көп учурда ошо кээ бир бизнесмендер ошол убактылуу келген бийликтеги адамдарга сөзүнө ишенип, кээде азгырылып, алданып, же болбосо ичере кандай бир туура эмес ыплат иштерди жасап коюп, анан кийин жерди алабы, же болбосо бир объектти алып, бат жасай коем, анан мыйзамдаштырып алам деген ой менен ушундай туура эмес иштерге кирип кетет. Анан кийин чатакташып, өздөрү кайра мындайча айтканда абдан кыйын акыбалга түшүп калышат. Толук кандуу сөзүңүзгө кошулам. Мен бир эле нерсени белгилеп кетсем, мына 10-20 жылдын ичинде биздин элибиз мындай сагынып калыптыр да, жанагындай көп эле президенттер, премьерлер башын жерге салып, эч кандай демилге кылбай, демилгесиз убакыт пайда болуп калганда эчтеке жылбайт. Эмне иш кылып атышат? Элдин көйгөйү чечилбейт, шаардын көйгөйү чечилбейт, айылдын көйгөйү чечилбейт деп, анан ушундай бир фигуралар жаралганда кичине мындай колдоо кылдык да. Бул деген саясий эрк бар экен, өзүнүн ички эрки бар экен, бирдемени жасап атат, мына курулуштар башталды, жолдор башталды, жанагындай мыйзамсыз курулуштун баары жок болуп атат деп чын эле кол чабуулар болгон. Бирок ошол убакытта эле жанагындай сиз айтып кеткендей анализ жок болду, анан эң негизгисинен мыйзамдын жолуна түшкөн жок да. Ошол абдан чоң көйгөй, мен ошондо эле айткам, эң биринчи Жеңишбек Токторбаев айтты эле ошол.
бул мороженое 5 000 төлөп атабы, мен билем 50 000 төлөш керек. Мен биринчиден бул шаардык кеңешчинин функциясы, экинчиден канча акча төлөш керек, өзүнүн немеси бар да. Хронометраж деп коет, жанагы ким салык кызматкерлер санап канча мороженое сатылат, кандай болуп, ошонун баарын мыйзамдын нугунда жасалганда чын эле көп маселелер чечип, анан мыйзам деген бул жана эле сөз эмес да. Мыйзам деген башка бирөөнүн тагдыры, башка бирөөнүн укугу, башка бирөөнүн жашоосу, бизнеси, үй бүлөсү. Ошонун баары тебеленип калбады жанагындай эрктин артынан элечи. Ошон үчүн саясий эрк керек, бирок сөзсүз түрдө сиз айткандай мыйзамдын нугунда, мыйзамдын жолунда аналитика менен бүт баарын жанагындай ийне жибине чейин талдап туруп, анан саясий эркти кошсок, албетте ошондо мындай экен да, мындай экен дүйнөдө. Көбүнчө саясатта көп жыл жүрүп, же саясатчы болуп, анан аткаруу бийлигине келип иштеп калганда, көп учурда ошол саясатчылар же саясий бийлигинде жүргөндөр аткаруу бийлигинде ошол саясий деңгээлде иштеген саясатчылыкты ошол аткаруу бийлигине колдонуп жиберет көп учурда. Ошондон чыга албай калат экен көп учурда. Ошон үчүн көп учурда жанагы саясий эрки болуп, ал эми ошону укукка, мыйзамга байланыштыра албай, көп учурда жанагындай туура эмес мыйзам бул иштерине кирип кетет экен. Өздөрү да байкап калат экен. Ошол саясий эрк пайда болуп, саясий эйфория болуп, анан баары эле мактап, баары эле туура кылып атат, канча жылдан бери ушундай болгон эмес деп айтып атса, бул ошого кирип кетип, анан кийин көптөгө да, ошон үчүн ушул кадрдык маселеси мамлекеттин өсүп өнүгүшүндө, өзгөчө аткаруу бийлигинде бул өтө бир татаал, кыйын, кылдаттык мамиле жасаш керек экен да. Демек, саясий эрк болгон кишинин жанында командасы күчтүү болуш керек. Ким жанагы аткаруу бийликтин тепкичтеринен көтөрүлүп, жанагы вертикалдын баарын билип, мыйзамды билип, анализди билген кишилер айтып турса, буга туура оюңуз жакшы, бирок жасаганды момундай жасаш керек, мыйзамга болуш керек. Мисалы үчүн бул сносду только давайте сот менен жасайлык. Эгерде соттун чечими чыкса, чын эле далилдеп бул деген мыйзамсыз болгон, сотто экинчи дагы тарап бар да. Ал өзүнүн документтерин көрсөтүп, биз өзүбүздүн документтерди көрсөтүп, анан сот ошондой чечим кылса, анда снос кылалык деп койсо, мисалы үчүн анын баары мыйзамдаштырылган болмок да, туурабы? Туура, бирок бизде сот чечимдери аябай убакыт созулуп кетет да. Турмуш убакытты күтпөйт. Бул жерде объектти снос кылыш керек, тезирээк бүтүрүш керек деген максат менен эле бар баягы саясий эрк негизинде эле бузуп, талкуулап, чечим жок эле бүтүрөбүз деген, анан кийин жасап коебуз деген максат менен жасаган да. Сотторду тездетиш керек болчу. Да, бул жагынан биздин айтып атпаймынбы, сот реформасы дагы эле жогорку деңгээлге чыга элек эле. Алар дагы оперативдүү түрдө иштеш керек. Өткөндө жогорку соттун башчысы сотторду канча иш карап чыкты, кандай деңгээлде каралды боюнча көбүнүн отчетун албады, бирок абдан начар иштегендер да көп экен. Баягы оперативдүү түрдө чече албаган маселелер дагы көп экен. Ошонун баардыгы эми бул иш жүзүндө тезирээк өткөнгө аракет кылыш керек. Анан бунун баардыгы цифровизация болуш керек көп жерден. Себеп дегенде жанагы бул секрет анча да жашыруун сыр эмес. Анын баары цифровизация өтүп, ошол келген маалыматтар боюнча атайын иликтөөчү, ошол каралган иштер боюнча контроль болуп турса, алдыга жылганга дагы тез мындай кыймыл болот. Негизинен бул сот системасы, укук коргоо органдары бул милдеттүү түрдө реформаларды жогорку деңгээлге өтүш керек. Цифровизацияга өтүш керек. Эгерде булардын баары комплекстүү реформа системалуу түрдө болбосо, мындай жагдайлар дагы эле болсо кайталана берет, дагы эле болсо баягы тормоз болуп, бир күн кичине алдыга жылып, 2 күн кайра артка тартып, ошондой көп деле бир мамлекеттин өсүшүнө анчалык жыйынтык бере албайт. Камчыбек Ташиевке кайра кайтсак, дагы бир келген себебинин бирин соц тармактар жазып атышат. Бул деген жанагы бир, эми атын айтабай эле коеюн, бир криминалдын өкүлү болуп, мына эми биздин убакыт келди, Камчыбек Ташиевден өчүбүз алабыз деген видеолор таркап кетти. Мен билбейм кандайдыр деңгээлде бул криминалдык өкүлү, бир клоунга окшогон бирөө экен. Бирок негизи ошондой бир кандайдыр бир коркунучтар барбы? Мүмкүн Ташиев чет жакта жүргөндө криминалдык өкүлдөрү ага кол салып, жанагындай өзүнүн өчүн алып коебуз деген
коркунучтар барбы? Кандай деп ойлойсуз? Биринчиден, Камчыбек Ташиев убагында ошол уюштурулган кылмышка каршы күрөшүүдө, коррупцияга күрөшүүдө өзүнүн баягы мындай эптүү мындай көптөгөн иш аракеттерин жасай алды. Анда баягы результаты дагы жакшы болду. Ошонун ичинде албетте буга таарынган же болбосо мындан өч алабыз деген кээ бир бизнесмендер да болушу мүмкүн, уюштурулган кылмыштыктын кээ бир өкүлдөрү да болушу мүмкүн. Убагында жанагы кат да келбеди беле. Кат келип коркутуу боюнча анан кийин кармалбады беле. Эми мындай жагдайлар болушу мүмкүн. Ал дагы алдыда ошоло жана сиз айтып кеткен Россиянын жараны, улуты боюнча армиян, мыйзамдагы ууру ошол өткөндө айтып атпадыбы. Эми окшогон былжыраган акмактардан коркпош керек. Мен ойлойм, Камчыбек Ташиев коркпойт. Ал оюна келгенди айтып, ошол биздин мамлекеттин жараны, кыргыздын жараны, мамлекеттик деңгээлде иштеген мындай саясий ишмердеги адамга ошентип айтканы, бул анын баягы былжыраганы керек болсо, биздин укук коргоогондору, Россиянын укук коргоогондору чыгып, аны айтыш керек болчу. Эмне деп ал дагы силерде жүргөн мыйзамдагы уруу былжырап атат. Мындай коркутуу деген мындай коркутуу режиминде айтып атат. Бул боюнча чара колдонбойсуңарбы деп. Биз деген ошол Минский соглашение боюнча, ЕС, ОДК боюнча көптөгөн ошол жанагы уюштурулган кылмышчылыкка каршы, наркотрафикке каршы күрөшүү боюнча келишимдерди мындай кол койгонбуз. Экинчиден, Ташиев кылмышкер эмес азырынча. Мындайча айтканда, бул баягы канткени менен мамлекеттик деңгээлде иштеген адам кандай болгону менен, кандай элдер ача пикир айтышат, баары бир биздин жаранды ошентип ар кандай сөздөр менен айтышы, бул деген көптөгөн мындай ой пикирди жаратат. Ошон үчүн Россиядагы укук коргоогондорго биздин укук коргоонун кызматкерлери кайрылып койсо, же болбосо алар өздөрү эле ордуна коюп койсо болот эле. Мисалы үчүнчү, мындай болбош керек, чынындачы. Экинчиден, кайсы криминал болсун, кайсы ОПГ болбосун, эч убакта жумушта иштеп жүргөнбү, жумуштан кеткенби, мамлекеттик деңгээлде иштеген саясатчы болобу, аларга эч убакта мындай коркутуу сезимде, же болбосо кандайдыр бир деңгээлде эскертүү сезимде айта албаш керек, алар унчук албаш керек. Ошон үчүн бул жагдайды бул Россиянын кызматкерлери, укук органдары карап коюш керек да, бир чети. Себеп дегенде биз бир табадабыз. ОДКБ, ШОС, СНГ, АТЦ СНГ, ошол менен бирге ЕС, ошол деңгээлде да карап койсо болот да. Эмне үчүн биз ошол мүчөбүз? Себеп дегенде ар кандай кылмыштуулуктун алдын ала профилактика жасаш керек. А кийин кокусу ошондой болуп кала турган болсо, анда кандай жагдай болуп калат? Муну да карап көрүш керек. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошолордон мен ойлойм, Ташиев алардан мындай коркпойт деле болуш керек. Экинчиден, бул жанагы негизинен ушу орозо бүттү, айт, Куран окуп жакындары анан өзүн жактоочу жергиликтүү эл менен жолугушууга келди болуш керек да. Анан жанагы сиз бир окуялар болуп өтүшү мүмкүн деп атпайсызбы? Ошону окуялар болбош үчүн кандайдыр бир кадамдарды жасаш керек. Азыр негизи Камчыбек Ташиев деле түшүнүп атат болуш керек, Садыр Жапаров деле түшүнүп атат болуш керек. Биздин өлкөбүзгө, элибизге тынччылык керек. Эч кандай саясий толкундануу деген азыр кереги жок. Жакшы нукка түшүп алдык, ушул нук менен бара берсек, стабилдүүлүк менен жанагындай өнүгүүнүн стабилдүүлүгү керек болуп атат. Дүйнө жүзүндө дагы мындай тынч эмес болуп атат. Азыр ошол бизге ички разборка жетишпей калгандай. Эмне кылыш керек деп ойлойсуз ушунун баарын? Мыйзамдуу нукка салыш үчүн. Мен ойлойм, мына болуп кеткен окуялардан кийин Ташиев өзү бир анализ чыгарып болуш керек. Бир 10-15 күн тиякта эс алып, өздөрүнүн баягы кеңешчилери менен ойлонуп, ошонун баарын туура позицияда бир ой жүгүртүп, ошол туура
чечимге келди болуш керек. Экинчиден анын жанындагы кээ бир түшүнбөгөн, кээ бир ошол кандай болсо да биз реванш алышыбыз керек, мамлекетти жана соц тармакты таркап жүрбөйбү кээ бирлер өздөрүнүн аттарын жашырып, аккаунттарын жашырып, фейк кылып, биз деген бийликти алышыбыз керек, анан төңкөрүү жашабыз керек, ар кандай бир сөздөрдү айтып жүрбөйбү. Алардын бардыгы бир нерсени түшүнүш керек. Биринчи ошону сүйлөгөндөн мурда биздин Кыргызстанда эч кандай төңкөрүш дагы, революция дагы болбош керек, болбогонго жол бербешибиз керек. Туура. Алар ойлонуш керек, миң жолу бул эмнени алып келет. Анан кийин баш ийбечилик, мыйзам бузуулук, башаламандык биринчи кезекте алардын өздөрүнүн башына тиет. Себеп дегенде бүгүнкү күндө техника, маалымат таласы, контроль, жанагы безопасный город деп коебузбу, ошого окшогон камера, андан тышкары эл арасында болгон мынабу тынчтыкты сүйгөн, ынтымакка чакырган адамдардын саны миллион раз көп. Ал жанагы болбогондо бир куча адамдар болуш керек. Алар ошону билиш керек, ага жол берилбейт. Бирок улуттук коопсуздук кызматы, ички иштер министрлиги, жергиликтүү акимчилик, облустун ошол губернаторлук жетекчилери бул боюнча алдын ала түшүндүрүү иштерин да жүргүзүп коюш керек. Ошону менен бирге ошол мынабу буга биз айтып атпайбыз, дин саясатка киргизишпейт. Бирок кээ бир учур ошо сакалчан болобу, же болбосо диндин негизинде жүргөн адамдар ушуну айтып атышпайбы. Значит, ошо динге жакын имамдар дагы жергиликтүү да түшүндүрүш, айтуу иштерин жүргүзүп коюш керек. Биздин мамлекетке өсүшүнө, өнүгүшүнө биринчи кезекте тынчтык керек. Тынчтык болсо инвесторлор келет, эл дагы, жер дагы көгөрөт. Экинчиден, бийлик бүгүн бар, эртең жок. Бирок адамдын өмүрү менен ойнобош керек эч ким. Ошон үчүн жакын араларда ошо укук коргоо органдары билдирүү жасап атпайбы, тынчтыкка чакырып. Себеп дегенде аларга да маалымат түшүп атат, ар кандай жана фейк болобу, башка маалымат. Себеп дегенде ачыгын айтайын, маалымат таласы бүгүнкү күндө абдан коркунучтуу. Орусча айтканда аябай опасный да. Маалымат таласынын негизинде ошо маалымат фейк болобу, ар кандай туура эмес маалыматтардын негизинде паника кылып, көптөгөн мамлекеттерде бийлик алмашып калган. Мисалы үчүн, ошол эле Египет убагында. Ошол эле маалымат таласында элге мындай жардам сурап, элден ушундай тике туруп беришин камсыз кылуу үчүн, мыйзамдуулукту орнотуш үчүн Турциянын президенти кайрылган 16-жылы. Маалымат таласында кээ бир учурда жанагындай согуш, же болбосо ар кандай ооруларга болгон паникалар болуп кеткен убагында. Ошон үчүн бүгүнкү күндө маалымат таласы бул абдан мындай опурталдуу, коркунучтуу башаламандык жаратып коюшу мүмкүн. Ошо маалымат таласына кибер коопсуздук жагынан укук коргоо органдары абдан катуу мындай көзөмөл кылып туруш керек. Көзөмөл кыл дегенде эми баягы жөнөкөй журналисттер болот, жөнөкөй биздин кыргыздын жарандары болот, алардын баары эле баягы оппозиционер же болбосо кандайдыр бир деңгээлде баягы переворотчик или мындагы революционер эмес. Эми алардын баягы мазмунуна, экинчиден алардын айткан, сүйлөгөн сөздөрүнө бүт бардыгын карап, анан туура адилеттүү мыйзам чегинде иш караш керек. Жалпы сөз эркиндигине залалкат тийбеш керек. Да, жалпы сөз эркиндиги эч убакта залалкат тийбеш керек. Себеп дегенде сөз эркиндиги болуп турса мамлекетте, бул мамлекеттин жетекчилерине жанагы мамлекетте иштеген кызматкерлер жаап жашырган маселелерди, проблемаларды сөз эркиндиги гана көргөзө алат. Ачыкка чыгарылат. Тигилер көргөзгүсү келбейт, бардыгы жакшы. Кээ бирлер ошо иштеп турганда кошомат кылып, эптеп эле араба сынбасын, эшек өлбөсүн айланчыктап жүрө берсе эле болот. Негизинен сөз эркиндиги бул баягы өзүн өзү дарылай турган, ошо ооруну дарылай турган өзүнчө бир баягы дары болуп эсептелет да. Демек, сөз эркиндиги болуш керек. Бирок сөз эркиндиги десе дагы аша чаппаш керек. Бул бүт бардыгы айкын, таза, анан далил менен болуш керек. Анан мамлекеттин бүтүндүгүнө
коопсуздугуна мындай тескери таасир тийбеш керек. Ушуну баары эстеп ошонун негизинде иш алып барса, анда абдан туура болот. Толук менен кошулам. Өзгөчө өзүм журналист катары ушул жакты кесипкөй адис катары айтып кетет элем. Кээ бир биздин жарандар журналисттин терисин жамынып алып, кандайдыр бир саясатчылардын кызыкчылыктарын азыр ишке ашырып атат. Мына чет элдик ЖМКларга чыгып, мындай болуп атат, тигиндей болуп, эптеп ушул жактан от жагып, бул жактан башаламан болуп кетсин, ызычуу болсун, жанагындай мурдакы саясатчылар реванш алсын деп ошондой аракеттерин кылып атат. Мен журналистмин, мен тигиндеймин, куугунтукка түштүм деп кандайдыр бир жалган маалыматтарды жаратып эле ошону жасап атышат. Мен айтып кетерим, эгерде чыныгы журналист болсо эч качан саясатка аралашпайт, эч качан кандайдыр бир саясаттын бир жээгин албайт, жалпы эле мамлекетке, жалпы элге эле өзүнүн кызматын кылат. Бул деген журналисттин өзүнүн статусу ошондой. Ички болгон мазмуну ошондой. А саясатчылар анан толук кандуу эки тарапты тең көрсөтүп, чындыкты көрсөтүп, көйгөй болсо көйгөй, ал үчүн албетте куугунтса болбойт. Бирок жанагындай псевдо журналисттер бар. Саясатчыларга аралашып, ызычуу иши эптеп эле Кыргызстанда жаман болсун, анан жанагы биздин мурдакы аткаминерлер келип, ушул жактан реванш алсын деген эле мындай өзүнүн иш аракетин кылып атат. Аларга албетте мыйзам чегинде толук кандуу чаралар көрүш керек деп ойлойм. Бирок сиз туура айттыңыз, ошолорду мындай өтө мындай различать этиш керек да, агын ак кылып, карасын кара кылып, жакшылап тергеп, карап, маалымат талаасын караш керек деп ойлойм. Эми Кыргызстанда саясий прогноз жасаган бул абдан оор. Анткени ар кандай нуктарга бурулуп кетет экен жагдай. Бирок бул суроону бербесем болбойт. Сиздин оюңузча боюнча Камчыбек Ташиевдин келечек тагдыры кандай? Эми мен баягы көз ачыкта көздү жабык эмесмин, бар го баягы көз ачык көз жабыктар ар кандай божомолду айтып, анан мындай болот, тигиндей болот. Мен ачыгын эле айтайын, Камчыбек Ташиев эгерде мынау козголгон иштер боюнча эч кандай тиешеси жок, таза күбө катары чыгып кетсе, анда бул абдан жакшы. Келечекте саясатта өзүнүн орду бар. Анан эгерде жанагы өзүнүн баягы тиешеси бар болуп, далилдер болуп, көрсөтмөлөр болсо, анда иш чатак болот. Ал үчүн үчүнчү жагы, эгерде баардыгы жакшы болуп, анан кийин өзүнүн тегерегиндегилер, жактоочулары, колдогондор түштүк түндүккө бөлбөй, ар кандай регионалдык ыкмаларды колдонбой, адамды адам катары ак түз мыйзам чегинде иштеген катары келечекте шайлоого жолдомо берип, ошонун негизинде барам десе, анын өз иши. Демек, жолу ачык боло берет. Да, мен айтып атам да, себеп дегенде президенттик шайлоого аз эле калды да, мына 10 ай калыптыр да, 10 ай калыптыр. Март, январда болот да, 10 ай калыптыр. Убакыт деген баталып өтүп кетет. И президенттик шайлоого барам деген даярдангандар азыр акырындан чыга баштайт. Анын катарында ал да болуп калышы мүмкүн, себеп дегенде анын жактоочулары буга чейин ал иштеп жүргөндө дагы, азыр соц тармактарда дагы айтып келип, айтып да жүрүшөт. Эми канчалык деңгээлде бул киши ошого макул болобу, болбойбу, буну турмуш көргөзөт. Бирок мен ойлойм, негизинен бул шайлоого барат. 2015-жылы президенттик шайлоо болгондо барганда, президент болом деген амбициясы бар Камчыбек Ташиевде. Бул ачык эле сөз. Ошонун негизинде президенттик шайлоого эртерээк болсун деп жанагындай үгүттөгөндөр жанагындай чыгып атышпайбы? Үчүнчүдөн, бул киши кандайдыр бир деңгээлде президенттик шайлоого барууга өзүнүн бир кадамдарын кандайдыр бир деңгээлде шилтеп койгон. Акыркы жылдары. Анын эч кимге жашырын суру деле жок. Значит, эгерде тергөө иштери толугу менен ак болуп чыкса, тергөө иштеринен, анда күбө катары чыгып кетсе, анда жактоочулардын, колдоочулардын жолдомосу негизинде президенттик шайлоого барат. Бирок азыр жагдай мындай, сиздин оюңузча, жанагындай көп ыплас иштер чыкты.
сиз айтып кеткен эле жанагы ишкерлер, карапайым элдер жана УКМКнын кыянаттыгынын артынан абдан көп жаман иштерге ээ болушту. Андан тышкары Кыргыз нефтегаз болуп атат. Ошонун баарын карап туруп Ташиевдин моралдык укугу барбы ушу шайлоого барганга? Эгерде ошол Кыргыз нефтегаз боюнча жанагы ал алдында иштеген адамдардын дагы туура эмес мыйзам бузгандары боюнча көрсөтмөлөр ачыктан ачык буга тиешеси жок болуп күбө катарында чыгып кетсе, анда эч жолтоо боло албайт. Бул эми мыйзам Барышына, мыйзам чегинде, да, мыйзам чегинде. Эгер мыйзам чегинде ушундай жолтоо боло болсо, моралдык жагынан эл алдында өзүнүн баягы айта турган сөзүн саясатчы катары айтып, мен барам деп жолдоочулары, колдоочулары бизде Кыргызстанда кандай? Мына орусча айтканда из мухи слона сделать деп коет. Если керек болсо, алып чыкканда кандай деген гана шайлоодун астында адамдар одаларды бербейт, кандай деген гана мактоолор, каалоолор болбойт. Ошон үчүн чыгып кетиши мүмкүн шайлоого барам деп. Ал эми моралдык жактан балким эл алдында кечирим сурап, ушундай болгон экен жакындарымдан. Эми ким ошондой жазса, өздөрүнүн күрөсүн тартат деп, балким ошол жагынан дагы кечирим сурашы мүмкүн. Эгерде ошол деңгээлге жетсе, жетпесе, анда анын өз эрки да. Анан азыр ушу эки кылмыш иши боюнча, күбө боюнча өтүп атат. Бирок иштер азыр кичинеден чыгып атат да. Азыр эң популярдуу суроо болуп атпайбы? Эмне үчүн ал УКМКда иштеп жүргөн, ал киши УКМКда иштеп жүргөндө ошону айткан жоксуңар? Бирок көп айтып атат, биз коркконбуз, бирдеме болсо эле бизди камап койчу, анан куугунтукка алчу деп. Бирок азыр четинен чыккандар башталды. Сиздин оюңузча ушул кылмыш иштери башка эпизоддордо көбөйүшү мүмкүнбү? Мен ойлойм, бул 5 жылдын ичинде көптөгөн бизнесмендер, ишкерлер, көптөгөн объектилер, көптөгөн мындай мыйзам бузуулар болгону азыр белгилүү болуп атпайбы? Ошолордун арасында кээ бирлер баягы тымызын унчукпай тургандар да бар. Азыр кандай болуп кетет шарт? Мына орозо бүтсүн, орозодон кийин эмне болуп кетет? Анан шайлоо болот, шайлоодон кийин эмне болуп кетет деп өздөрү баягы тымыздын баягы арызын колтугунан катып койгон адамдар да болушу мүмкүн. Бул бир. Экинчиден, бул окуяга убагында мындай чоң көңүл бөлүнбөй калган турбайбы? Демек, ошого корктук, бара албай калдык, айта албай калдык дегендер бийликтегилер да көбүнчө. Бийликте налоговый болобу, башка структуралар болобу, көзөмөлдөгөн органдар бар. Тилекке каршы анда алар эмне иш кылды? Демек, бийликтегилерди көзөмөлдөсө болбойт экен дагы, бийликте иштегендерди көзөмөлдөсө болот экен да. Ушундай экиге бөлө турган бир принципти айтып койсо да, кээ бир ошо мамлекеттик деңгээлде иштегендер. Корккон экен, корксоң да иштебей эле койсун. Андай болсо, вообще карабай эле койсун. Анда мамлекеттен эмне маян алып иштеп жүрөт дагы, жөнөкөй адамдарга көзөмөлдөйт, иш козгоп, же болбосо штраф салып, аларга жоопко тартат дагы. Ал эми мамлекеттик деңгээлде бирөө иштесе, мисалы үчүн, Ташиев деп атпайбы? Ташиевдин жанына коркконбуз деп. Андай болсо, корко турган болсо иштебей эле ошол убакта арызын жазып чыгып алып кетип калбайбы? Же болбосо корко турган болсо, анда толугу менен жанагы ишке барбай эле коюш керек болчу. Мамлекет сени корк же коркпо деп жумушка койбойт ошо көзөмөлдөй турган органдарга. Сен ошол жерге ачык, таза, мыйзамдуу иште деп ошол жумушка берет сага, ошондой мүмкүнчүлүк берет. Ошого жараша сен маянаңды төлөйт, ар кандай льготалар да берет. Эгерде корко берсе, мындай тигил тиякты иштейт экен, анын бизнеси бар, анын тийбеш керек. Бул жогорку кызмат иштейт экен, мынын тиякта бизнеси бар, жакыны бар, тууганы бар, тайке ага тагасы бар, тийбеш керек деп жүрө берсе, анда мамлекет эч убакта өспөйт. Бул өзүнчө бир саясий коррупцияга айланып кетип атат да. Ошон үчүн мындай жолдордон, мындай адамдардан, мындай жетекчилерден алыс болуш керек да, буларды вообще жумушка жолотпош керек. Эми аларды деле түшүнсө болот. Мына кээ бир депутаттар кайсы айта коебуз деп алардын тагдырларын көрдүк го. Албетте эч ким ошол жолго түшкүсү келген жок.
бирок андан тышкары мамлекеттик кызматкерлерден тышкары ишкерлер бар, жөнөкөй элдер бар, алар да коруп жүргөн. Алар деле сөздөрүн айта албай, мүмкүн азыр кандайдыр бир арыздарын жазып атат деген ойдомун да.